Өлкө боюнча 23 апрелге карата коронавирус инфекциясын жуктурган 19 жаңы учур катталды. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү брифинг учурунда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Сутка ичинде жаңы COVID-19 инфекциясына лабораториялык тастыкталган 19 учуру катталды. Ош областында 3, Ош шаарында 4, Чүй областында 4, Бишкек шаарында 8 учуру катталды. Үсөнбаевдин айтымында Кыргызстанда бир сутка ичинде 5 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алган. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медицина мекемелеринин кызматкерлеринин саны 5 болду. Анын ичинен 3 дарыгер болуп атат. Ош областында 1 учур, Ош шаарында 1 жана Бишкек шаарында 3 медициналык мекемелердин кызматкерлери болуп турду. Өлкөдө жалпы 631 адам коронавирус менен катталган, ал эми стационарларда 321 адам бар. Алардын ичинен 5 адам жандандыруу бөлүмүнө жайгаштырылса, калгандарынын абалдары канааттандырарлык деп бааланууда. Ошондой эле бүгүнкү күнгө карата дагы 48 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылган. 23 апрелге карата статистика токтоло кетели. Бир сутка ичинде жалпысынан 48 бейтап ооруканадан айыгып сакайып үйлөрүнө чыгарылды. Бул Бишкек шаарынан 14, Нарын областынан 2 бейтап, Ош шаарынан 25, Ош областынан 7. Баары тең кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары оң чыгып, терс чыгып, жалпы республика боюнча бүгүнкү күнү 302 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Мындан тышкары саламаттык сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Кыргызстанда коронавирус оорусу жогорку чегине жетти деп айтууга боло тургандыгын билдирди. Анын айтымында ооруканадан чыгарылгандар жана жаңы чыккан учурлардын ортосунда айырма бар. Ал айырма оң жакка болуп жатат. Өткөн жумада Түркиянын Стамбул шаарынан алынып келинген кыргызстандыктардын айрымдары коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бул туурасында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Белгилей кетсек, 17 апрелде Бишкекке 200дөн ашык мекендеш чартердик рейс менен келген. Алар учактан эле тейленип, дароо обсервацияга жөнөтүлгөн. Келгендердин баары ошо лабораториялык тастыктоо жүргөн. Арасынан да чыгып калган тастыкталган учурлар да болгон. Ал учурун биз алып келип ооруканада бүгүнкү күнү дарылоо жүрүп атат. Калгандарын болсо жанакындай тийиштүүсүн алып, ошо тыкыр медициналык көзөмөлгө өтүп, изолятордон кармап, аларды да кайра текшерип, жана жыйынтыгы терс болгондон кийин биз булардын баарын тең ошо үй карантинине чыгарып, ошо булардын үстүнөн дагы жанакындай 14 күн тынбай медициналык кароодо болот. Мындан тышкары жанакындай приложение менен да каралып атат. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды орозо айынын башталышы менен куттуктап, 30 күн кармаган орозонун касиеттери менен дил дүйнө тазарып, ыйман тереңдеп, аруу сезимдер арбып жана жакшылыкка болгон үмүт бекемделерин белгиледи. Коомдук биримдикте, улуттар арасындагы ынтымакка, бири-бирибизди колдоого чакырган орозо күндөрүнүн мааниси бүгүнкү татаал мезгилде өзгөчө бийик. Ушул улуу касиеттер учурда бизге өтө зарыл, деди Жээнбеков. Ал ошондой эле кыргызстандыктарга бекем ден соолук, бактылуу жашоо, жүрөктөрдө тынчтык орноп, аруу тилектердин орундалышын каалады. Белгилей кетсек, быйыл Рамазан айы 24 апрелде башталат. Ал арада өкмөт үйүндө маалымат берген Бишкек шаарынын коменданты Рамазан айында ооз ачтыруу сооп иш, бирок бул жылы түзүлгөн кырдаалды жана чектөөлөрдү эске алып, аларды өткөрбөөгө чакырды. Быйылгы орозо айы коронавирус инфекциясына байланыштуу карантин убакка туш келди. Барыңарга белгилүү болгондой, 2020 жылдын 30 апрелине чейин Бишкек шаарында жана башка кээ бир аймактарында коронавирус инфекциясын болтурбоо максатында өзгөчө абал киргизилген. Ошондуктан сиздердин суранат элем, өзгөчө абалдын жана карантиндин бардык талаптарын сактап, Кыргыз Республикасынын муфтий Максат Ажы Токтомушев айткандай, ооз ачуу убагын жана намаз окуганды үй бүлөңөр, жакындарыңар, туугандары менен өткөрүп, эшикке чыкпастан үйдө болуңуздар.
Россия Федерациясынан келишимдик негизде сатып алынган буудайдын экинчи партиясы Кыргыз Республикасынын аймагына жеткирилди. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, бул жолу 11 вагон 760 тоннада эгин алынып келинди. Жакынкы күндөрү өлкө аймагына дагы 53 вагон буудай жеткирилет. Белгилей кетсек, буга чейин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик материалдык резервдер фонду Россия Федерациясындагы азык-түлүк корпорациясы менен 33 000 тонна буудай сатып алуу боюнча келишимге кол койгон. Бүгүнкү күндө анын 1800 тоннага жакыны келди. Президенттин кеңешчиси Олег Панкратов кызматтан бошотулду. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдиришти. Маалыматка ылайык, тийиштүү жарлыга президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Олег Панкратов башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу бул кызматтан бошотулду. Ал былтыр июль айында президенттин кеңешчиси болуп тайындалган. Муну менен катар эле президенттин аппаратынын социалдык өнүктүрүүгө мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Назгүл Ташбаева кызматтан кетүү үчүн өз каалоосу менен арыз жазгандыгы маалым болду. Ал эми Назгүл Ташбаеванын ордуна Кудайберген Базарбаев тайындалган.